Күн өткөн сайын коронавирусту жуктуруп алгандардын да, андан каза тапкандардын саны да өсүп жатат. Буга байланыштуу жашоочулар кантип вирустан коргонуп жатканына кызыктар болдук. Айрымдар бет кап тагынып, санитардык эрежени карманганга аракет кылышкан. Эми коронавируска балам абдан баардыгы эми пакта карап башталып аттыр да. Ошол үчүн баардык эрежелерди так аткарып, так неме кылып атабыз. Аткарышыбыз керек экен да. Дем албай калдым, невозможно было дышать, поэтому чуть-чуть так вот сняла. Жашоочулардын кээ бирлери бет капты оздон ылдый түшүрүп тагынып алышкан. Бул эле эмес, чөнтөк менен баштыкка жашырып койгондору да бар. Качан гана коркунучтуу вирустан кантип сактанып жатасыз дегенде гана коргонуучу каражаттары бар экендигин айтышты. Бар азыр эме кылдым. Маки, маскам, перчаткам бар. Биз азыр маска таап, антисептик колдонтабыз. Мен азыр маскамды чечип койдум күнүстө. Боюмда барга байланыштуу кысып атат, дагычы ошого антисептик колдонобуз постоянно эле. Рахмат, чоң эскертип койгонсуздарга. Элдин баасын, ден соолугун ойлоп ушунча эскертип аткандарга чоң рахмат. Ал эми дарыгерлер болсо жарандарга өздүк гигиенаны сактап, тиешелүү санитардык эрежелерди кармануусун сунуштап келет. Жалпы жарандарга айтарлык, ушул негизинен масканы ар дайым тагып жүрөсү, колду ар дайым жуусу, жууп турусу самындап, өз гигиенаны сактоосу, анан ушул жанагындай эл көп топтошкон жерлерде болбоосу, анан кандайдыр бир коомдук транспорт чыгууда сөзсүз түрдө маскалар сөзсүз болушу шарт. Ошол учурларда биз адамдар өздөрүнүн жанагы оорудан жана белгилүү бир мындай ченемде өзүн сактай алат деп айтабыз да. Эгерде ошол айтылган учурлар болбосо, демек ал адам толук кандуу ошол оору менен ооруп калышы анык. Анын организмде ошонун коргон эме каражаттары болбогон натыйжасында ал адамды оору мүмкүнчүлүгү жогорку деңгээлде болот десек болот. Маалымат катары айта кетсек, 14-июнга карата өлкө боюнча 421 адам коронавирус жуктуруп алган болсо, алардан 40-ы Жалал Абад облусунан экендиги аныкталган. Бактыгүл Тешебаева, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.